Ар бир агарып аткан таңдын нуру берекелүү болуусун каалап, сиздер менен мен Айзерек Жусупова. Саламатсыздарбы, кадырман калкым. Назарыңыздарда күн тарых рубрикасы. Бул күн тарыхта кандай окуялар менен эсте калганы тууралуу төмөнкү берүүбүздөн тааныша аласыздар. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик коргоо кызматынын күнү. Мамлекеттик коргоо кызматы президенттин 1992 жылдын 16 сентябрь күнкү жарлыгына ылайык бекитилген. Мамлекеттик коргоо кызматы Кыргызстандын президенти жана анын үй бүлөсү, премьер-министр, парламент спикери, конституциялык соттун төрагасы, ошондой эле Кыргызстанга сапары менен келген чет элдик мамлекет башчыларын коргоо боюнча укуктук, уюштуруу, коргоо, ыкчам тинтүү, техникалык чаралар алкагында иш алып баруусу каралган. 1908 жылдын ушул күнү дүйнөдөгү ири автоунаалар корпорацияларынын бири General Motors негизделген. Демилгечиси америкалык ишкер. Ал дүйнөдөгү автомобиль жасоо жагынан япониялык Toyotадан кийинки экинчи ишкана болгон. Компаниянын чыгарган Cadillac бийик үлгүсүндөгү автоунаалары Америка Кошмо Штатынын улуттук сыймыгына айланган. General Motors 2009 жылдын 1-июнунда зыянга учурагандыгы жөнүндө Ак үйгө расмий түрдө арыз берген. Бул Америка Кошмо Штатынын өнөр жайынын тарыхында зыянга учуроонун эң ири окуясы болуп калган. Билл Гейтс жана аялы Мелинда 1999 жылдын дал ушул күнү адамдардын ден соолугун жакшыртуу боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүчү уюмду негиздөөгө $5 миллиард ашык каражатты жумшашкан. Ал эми 1996 жылдын 16 сентябрында Титаник тасмасын алгачкы кадрлар тартылган. Канадалык жана америкалык режиссер Джеймс Кэмерондун эмгегинин негизинде тартылган фильмге жалпысынан 7 ай убакыт кеткен. Компаниянын жетекчилери фильм 3 сааттан ашык созулаарын көргөн соң аны кыскартып, бир аз да болсо акча үнөмдөөнү сунушташкан. Бирок Кэмерон алардын сөзүнө көнгөн эмес. Тасманын бизге жеткен акыркы варианты 194 мүнөт, башкача айтканда 3,5 саат. Бета чары 1997 жылы 1 ноябрда Токио шаарындагы эл аралык кинофестивалда болуп өткөн. Ак эмгек бааланбай калбайт дегендей, элге эмгеги сиңген инсандар тарыхтын ар бир бетинде жазылып калат. Бул күнү кандай белгилүү инсандар төрөлгөн кезектеги маалыматта. Мерседес автоунаасын ойлоп табуучу Эмиль Элинектин кызы Мерседес Элинек 1889 жылдын дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген. Авто жарыштарды жакшы көргөн европалык бай бизнесмен Эмиль Элинек Daimlerдин машиналарын сатып баштайт. Ага ошол убакта авто жарышка катышканга күчтүү машина керек болуп, өзү жаңы кыймылдаткычтын көрсөткүчтөрүн даярдайт. Аны кийинчерээк Майбах жасап чыгып, ага Элинектин 10 жаштагы Мерседес аттуу кызынын атын ыйгарган. Мерседес испан тилинен которгондо ырайымдуу дегенди түшүндүрөт. 1911 жылдын дал ушул күнү акын, драматург Кубанычбек Маликов Аламөдүн районунда туулган. Эмгек жолун 1926 жылы кабарчы болуп иштөөдөн баштаган. Анын жазгы Кош айдоо деген биринчи ыры 1928 жылы Эркин тоо гезитине басылып, 1931 жылы Теңбик курмануу аттуу пьесасы өзүнчө китеп болуп чыккан. 1935 жылы Кубанычбек Маликов театрдык ырлар деген ырлардын циклы үстүндө иштеп, кыргыз эстрадасынын түзүлүшүнө жана калыптанышына зор салым кошкон. Советтик жана орусиялык эстрада артисти, куудул, алып баруучу Евгений Петросян 1945 жылдын 16 сентябрында Азербайжандын борбору Баку шаарында төрөлгөн. 1958 жылы 13 жаштагы Евгений биринчи жолу чоң сахнага ар түрдүү жанрдагы монологдорду окуп чыккан. Мектепти бүтөөрү менен бул тармакта дагы такшалуу максатында Москва шаарындагы эстрада искусствосунун театр чеберчилиги институтуна тапшырган. Ал 1980 жылдардан тарта жеке артист катары тамашалуу телеберүүлөрдүн үстүндө иштей баштаган. Ар бир күн өзүнүн тарыхы менен улуу, андыктан күнүбүздү маанилүү өткөрөлү. Ар дайым Ару таң программасы менен бирге болуңуздар. Эфир аркылуу көрүшкөнчө.